Катталуучуларга салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми биз болсо май айынын кирип келиши эле концерт менен башталды деп, мынакей бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияга дагы келип калган чагыбыз. Бүгүн кимдин концерти десеңиздер, Сагыныч Нурлан уулунун жеке өзүк концерти болуп жаткан чагы. Концертте кандай кызыктар болот? Баарыбыз чогуу биргеликте көрүп келели, кеттик. Концерт башталган соң ырчыга демөөрчүлөр тарабынан батир белекке берилди. Саламатсыздарбы? Куттуктайбыз. Негизи бүгүн манайыңыз кандай? Манайыңыздар анча жок го. Бул жактан азыр демөөрчү болгон компаниянын атынан дагы үй берилди. Негизи күттүңүздөр беле? Башында сүйлөшкөндө бир аз ошол жөнүндө сүйлөшүп болгон, бирок мындай толук кандуу сүйлөшүлгөн эмес эле. Анан бүгүн ошентип айтканда мен өзүм да таң калып калдым. Биздин маанай аябай жакшы. Биз өзүбүз бир аз спокойнураак алып жүрөбүз өзүбүздү. Ошон үчүн сизге балким ошондой көрүнүп аткандыр. А так маанайыбыз жакшы. Биз жакшы эле. Кандай дейсиз? Жакшы элеби сиздики? Жакшы эле, негизи албетте аябай чоң сүйүнүч. Биздин үй бүлөбүз үчүн чоң рахмат. Негизи ошол Дөөлөт курулуш компаниясына биздин үй бүлөгө квартира берип атканына чоң ыраазычылык билдиребиз. Концерт жакшы өтүп атат. Биз просто эми кичине биякта эки жакты карап мындай көп шаңдуу жүргөнгө деле эми убакыт болбой атат да, чын айткандачы. Анан өзүңүздөр көрүп аткандай эми биздин менеджерибиз жок элдикиндей, биздин продюсерибиз жок. Баардыгын өз күчүбүз менен кылган үчүн баарына жетиш керек болуп атат. Ошон үчүн монтип күлүп жүргөнгө убакыт бир аз тартыш болуп атат. А так баары сонун сиздердин дагы келип бергениңиздерге рахмат. Буюрса концерт жакшы маанайда, жакшы деңгээлде өтүп атат. Негизи концертке канча убакыт дайындандыңыз? Концерт жаңы жылдан бери эле живой состав ойноп дайынданып келатат. Могу 2022 жаңы жылдан бери эле. Анан аябай катуу даярдык. Могу акыркы бир ай ичи полный катуу даярдык болду. Бүгүн келинчегиңиз дагы бул жакта форма кийип жүрөт. Сиз дагы сахнага чыгып ырдайсызбы? Ооба, буюрса дуэт бар биздин. Ооба, биздин дуэт бүгүн концертте ырдайбыз. Мындай кийингенин себеби мен келинчегим экөөбүз үйлөнүп атканда биз той кылбай эле жөн эле үйлөнүп алдык эле. Анан ошого мындай концертте ушундай кийинтип, мындай маанайын көтөрүп бир жакшы маанай тартуулап коеюн деп чечтим. Концерттин жүрүшүндө ырчыны коштоп келген сахналаш досторун сөзгө тарттык. Саламатсызбы, Даниил мырза? Сизди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Негизи көптөн бери мен эле эмес, биздин көрүүчүлөр дагы кубанычта болуш керек. Негизи көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Кайсыл жакта эмне менен алектенип жүрөсүз? Эми алектенсем бул нерселерди айтсам аябай убакыт көп болуп кетет го, бирок эң негизгиси мен чыгармачылыкка кайттым. Кудайым буйрса жакшы чыгармаларды тартуулайм. Анан бүгүн ушул Сагыныч инимдин концертинде, алгачкы концертинде ушул жолу ушул жерде колдоп, коштоп жүрөбүз. Ийгиликтерди каалайбыз. Аябай мыкты деңгээлде өтүп атат. Кудайым буйрса баары алдыда. Ийгиликтерди каалайбыз. Негизи бул Сагыныч мырза менен канча убакыттан бери таанышсыз? Сагыныч менен биз көп убакыттан бери таанышпыз. Экөөбүз ага иниде катары. Канат байке менин продюсерим Канат байкеге да келгенде иштешип калган. Ошол убактарда аябай дос, ини болуп, аябай мындай бекем дос катары, ини катары ушинтип сүйлөшүп жүрөбүз да. Көп жыл болду. Бир адашпасам бир 10-15 жыл деп ойлойм. Сизден эмне жакын арада эмне жаңылыктарды күтсөк болот? Кандай жаңылыктар менен көрүүчүлөрдү кубантайын деп турасыз? Азыр буюрса мен жаңы чыгарманы жаздым, 8 жылдан бери жазылбай. Ошону Кудайым буюрса тартуулайм концерттен. Барыңыздар күбө болосуздар, убасыздар, жагат деген ойдомун. Сагыныч менен 2013 жылдан бери таанышмын. Ошо 10 жылга жакындап кетти окшойт. Чындыгында абдан таланттуу жигит, талантын баалайм, дос болуп жүрөбүз. Экөөбүз дуэт дагы жаздырганбыз, Апа деген чыгарманы. Ошол чыгарманы бүгүн аткарабыз. Алдыда көрөбүз. Алдыда буюрса аткарып беребиз. Келиңиз, анда сизден бир-эки сөз калуу тилек болсун, Досум жолу ачык болсун, бүгүнкү концерти куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Мындан ары да чоң чыгармачылыкта жетишкендиктерди каалайм. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун.
тааныш досубузду бүгүнкү концерти менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чыгармачылык эргүү, ийгиликтер болсун. Ошол кыргыз элине жакшы ырларын тартуулап жүрө берсин. Досум, биз сен менен кут болсун концерт. Менин досум. Сен айттың беле? Айттым. Сиздер сизден Сагыныч байкеге жакшы бир каалоо тилек болсун экөөңүздөр. Ийгиликтүү концерт өткөрө алсын, ошол. Сонун концерт болот, мага жакты. Артында өзгөчө бир коштогон живой инструменттер, сонун өзүнчө жанды үн менен концерт коёт. Молодец, чыгармачылык, ийгилик каалайм, токтобош керек. Мындай концерт коюш дагы оор чындыгында. Мен дагы дайым колдоп, концерттериме барып колдоп кетчү. Мен дагы колдоп келип отурам. Токтомой жок, Сагыныч, чыгармачылыгыңа ийгилик каалайбыз. Молодец. Соғыма келіп жүрген экөөбүз баш кошкондон бери мага чыдап жүргөн чыгармачылыкта түнү келесиң, күнү келесиң, ар жактарга кетип каласың. Ошонун баарын көтөрүп, ошонун баарын билип жүргөн мага эки сонун наристе белек кылган менин келчегим досуңуздар. Мунара Турусбек кызы. Мынакей сүйүктүү көрүүчүм, бүгүнкү концертте болуп жаткан атмосфераны аз да болсо сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет жасадык. Ал эми мен болсо коштошом, кийинки жакшы бир репортаждарда жолукканча аман туруңуздар.